Радио Марал. Радио Марал. Илимге каныккан жүрөк эч качан соолубайт. Дин таануу, ислам баалуулуктары, пайгамбарлардын осуяттары, аалымдардын насааттары. Мунун баары Дин Сабат программасында. Теолог Нурлан Субанов менен бейшемби күндөрү саат 17-де. Ассаламу алейкум, урматтуу телегөрүүчүлөр жана радио угармандар. Сиздер менен кайрадан жүз көрүшкөнүмө аябай сүйүнүчтөмүн. Бүгүн биздин студияда дагы эле устазыбыз Бакыт Усманов устаз менен чогуу сиздер менен бир канча көз ирмем чогулобуз. Өткөн жумаларда сүйлөшүп аткан сыяктуу эле бүгүн дагы намаз тууралуу сиздер менен сөз кылабыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бир хадисине ылайыктуу кыямат күнүндө ушундай бир жүздөрүнөн жылдыз сыяктуу нур чачыраган инсандар келип бейишке түз киргенге уруксат алат дейт. Алар кандай инсандар болгон десе, азан болгон убакытта дааратын алып мечитке барган инсандар. Ошол эле жүздөрүнөн ай сыяктуу нур чачыраган инсандар келет дейт экен. Алар дагы түз бейишке киргенди сүйүнчүлөнөт. Алар азан болгон убакытта даараты менен мечитте болгон инсандар. Жүздөрүнөн күндүн нуру чачыраган сыяктуу инсандар келет дейт. Ал инсандар азанга чейин даараты менен барып мечитте намазын күтүп отурган инсандар дейт. Кудай буйрса, урматтуу радио угармандар жана телекөрүүчүлөр, сиздер дагы Кудай буйрса жүзүңүздөрдөн нур чачырап, күндүн нуру чачыраган, айдын нуру чачыраган жана жылдыздын нуру чачыраган инсандардын катарына кошулуңуздар. Дагы бир жолу ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио угармандар, биз бүгүн жана айтып өткөндөй намаз жөнүндө сүйлөшөбүз дагы. Сиздерди кызыктырган балким көйгөйлүү суроолор болгон болсо, биз дагы түз эфирде сиздерден суроо күтөбүз. Телефон байланыш номерлерибиз 0312 68 0606. Ошол эле убакытта WhatsApp номерлер 0709 68 0606. Кош келипсиз, Бакыт устаз, дагы бир жолу. Өткөндө ошо биз негизи эле өткөн бир айдан бери эле ушул темага же сүңгүп кире албай атабыз, намаз боюнча ушу намазды эми эле баштап атабыз. Бирок радио угармандардын деле көптөгөн суроолору менен бул деле текке кетпей атат. Кудайга шүгүр, бизди көрүп аткан, бизди угуп тыңшап аткан инсандардын ошо суроолоруна жооп берип, бул деле бир аз болсо да элге пайдасы тийип атат деген ниеттебиз. Ошо намаздын парыздары дегенде ушу намаздын парыздарын негизи жакшы билип албасак, кайсыл жерде намазда саждай саф кылыш керек, кайсы жерде намазыбыз толук кандуу бузулуп калат, кайсы жерде намазыбыз эч кандай кедергисиз тийгизбейт, бузулбайт, улап кетиш керек болгон көп угармандардын суроолору бар. Ошону эле дегенде баштайлы. Ошол негизи эле намаздын сырткы парыздары өткөндө 12 деп кирдик, 12-nin ошол 6 сырткы, 6 ички парыздар экен. Ошону эң эле дегенде ошол хадасаттан тазалануу дегенди кандай түшүнсөк болот. Мисалы үчүн ошол булганыштар экен, бул даратсыздыктан арылуу. Ошол жөнүндө баштай берели, бисмилла деп. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Иннал хамдалилlah вассалату вассаламу аля расулилlah. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Алла Тааланын ырайымы, берекеси, тынчтыгы жаган болсун жалпы радио угармандар үчүн. Бул боюнча дарасыздык баягы жогоруда мурунку темаларда өткөндөй, дараты жок адам дарат алыш керек. Жунуп болуп калса, жуунуу милдет болуп калган адам жуунуш керек. Экөөнтөн колдоно албаса, анда кургак дарат алыш керек болот, кыскача айтканда. Анан ошол дарасыздыктан арылуу боюнча Алла Таала Куранда Майда сүрөсүнүн 6-аятында келтирип атпайбы? Бисмиллахир-рахманир-рахим. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. Мына ыйман келтиргендер деп жалпы адамдар айткан жок, бир гана ыйман келтиргендер деп эркелетип, жакшы көрүп Кудай Таалам бизге айтып атат. Жакшы бир көңүлдүү башка аяттарда келет. Силерди кыйноо үчүн келбейт, бул тескерисинче ошол аяттын эле улантысын да. Лиутахирокум дейт. Силерди мындай таза абалга жеткириш үчүн дарат алгыла деген буйрукту берип атат. Эгер ыйман келтиргендер, кумтум деген сөз мааниси ароттум деген сөз. Намаз окуйын деп калсаңар, намазга тура турган болсоңор,
бетиңерди жуугула, колуңарды чыканак менен кошуп жуугула, анан башыңарга мас тарткыла, анан бутуңарды жууп койгула деген бул аят турат. Ошон үчүн аалымдар дагы Ханафи мазхабында өзгөчө эмне дейт? Ооба, маасыга мас тартуу жакшы. Сүннөт ал. Пайгамбарыбыз бизге калтырып кеткен. Бирок ошого карабастан ага итикат кылат, ишенет, ооба мас тартса да урусат, ооба пайгамбардын хадисинин негизинде бекитилген. Бирок ошонсо деле мен аятта айткан аятка амал кылайынчы, бир бутумду жууп да бир сооп алайынчы деген ниетмен алган болсо, нур үстүнө нур болот экен. Ошон үчүн бутту деле жууп, колдон келсе үйдө жылуу шарт болсо, маасыны деле керек болсо чечип коюп, жууп, тарата алып, сергип алган жакшы экен. Тазаланып алат экенбиз. Анан эми хадис боюнча пайгамбар Мухаммад алейхиссалам мындай дейт: "Ла туқбалу салатун бигайри тахурин." Дараты жок намазга кимде ким киришкен болсо, демек анын намазы жок деп. Бул дарас ушундай эрежелердин негизинде кетет. Ал эми дене боюнча бул эми дарасыздан арылдык. Эми дене да таза болуш керек. Эми дене. Ал боюнча пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам не деген? Танаzzahу минал баули фа инна амматал азабил қабр минху. Силер зарадан сактангыла. Зарадан. Ба улусууда уят жок ба, сейиликтен деген сөздү. Ошондон сакта, мейли ал малдык болсун, адамдык болсун, негизи эле ошондон сактануу. Албетте кабыр азабынын көпчүлүгү ошондон болот деп бул хадистерде келтирди. Анан эми кийим дагы таза болуш керек. Бул дене тазалыгы кеттү, эми кийимдин да тазалыгы. Кийимдердин нажасынан таза болуш керек. Анткени бул боюнча Алла Таала Куранда айтат: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва тиябака фатаххир. Муттасир сүрөсүнүн 4-аятында. Кийимиңди тазала деп. Кээ бир муфассирлер фатаххир деген мааниси жерге тийип кала турган жагын факассыр деген, кыскарт деген мааниде айткан. Ошо жерге сүйрөлүп калганы болбойт негизи. Эми бул боюнча да ачак пикир болуп атпайбы? Жерге сүйрөбөсө, өйдөрөк болсо боло берет дейт. Ага далил. Мисалы жерге сүйрөбөйт, бирок кызылаштан ылдыйт. Бирок жерге сүйрөлбөйт кийимдери. Бул кандай далил десе, Hazreti Abu Bakr radıyallahu anhu sahih hadisтерде келип атат. Алланын элчиси баардыгыбыздын эле кийимдерди кыскарт деп атасың. Анда мен да кыскартайм десе, жок, сен хуяла баягы бой көтөрүп, текеберленип, бирөөгө көрүнөйүн деп машырканып кийбейсиң да, сен жөн эле кой дептир. Мына ошондуктан кызылаштан өйдө ылдый болсо деле эң негизгиси жерге сүйрөлүп, текеберленип кийбеш керек. Арабтарда ушундай адат болгон экен өздөрүнүн доорунда. Артынан керек болсо узун кылып тетекка чейин көтөртүп алат мынтип. Кулдары көтөрүп алган, ошо этектерин көтөрүп алган. Бизде да үйлөнүү үлпөтүндө да кээ бир кыздарыбыз ошондой кылып фата кийген. Аша чаап кетип атышат. Артына бирөөсүн сиңдип эмнесин кичинекей балдарды көтөрүп. Кичинекей балдарды көтөртүп алат. Анттай эле тыкан эле жашынакай кийимдерди кийиш керек. Ал боюнча пайгамбар Мухаммад алейхиссаламга дагы бирөө келип сурап атпайбы? Алланын элчиси, адам баласы жакшы бут кийим кийгенди, анан калган кийимдерди бөлгөн жок. Үстүн бир эле айтып салды пайгамбарыбызга, келип сурап атат. Жана жакшы кийим кийгенди, жакшы калпак же жакшы баш кийим же жакшы көйнөк же жакшы чапан деген жок. Жакшы бут кийим кийгенди, кийимди эки бөлүп атат. Ошо сураган киши. Жакшы кийим кийгенди жакшы көрөт. Ушул бой көтөргөндүккө жатып калбайбы десе, пайгамбарыбыз сонун жооп берет. Ла дейт, жок. Текеберчилик андай болбойт. Инналлаха джамилун юхиббул джамал. Алла Таала сулуулуктун, кооздуктун ээси, сулуулукту жакшы көрөт. Демек силер сулуулангыла, кооздонгула деп. Ким өзүн тыкан алып жүрбөйт. Бут кийим аркылуу баалай берет экенбиз. Арзан кымбатпы айырмасы жок. Негизи таза кийсе, анан калган кийим чыкыйт алып жүрсө эле болду экен, ошол. Анан текеберчилик деген кандай десе, адамдарды басынтып сүйлөө жана чындыкты моюнга албоо. Текеберчиликтин белгиси экөө эле болот дейт. Анан чыкып кийинип жүрсө, таза кийинип жүрсө, кээ бир тамашалап шылдыңдап да атпайбы? Ал негизи туура эмес. Демеле чымын консо да уялып тургандай, демеле аппак таза кийип кете тургандай. Ооба, ушунчалык чыкыйган эмне кереги бар деп. Жок, жанагындай тазалык койсо. Дагы бир аятта келет: Инналлаха юхиббул мутатаххирин деп. Тап-таза болуп, тазаланып жүргөн эркектерди Кудай Таалам жакшы көрөт деген. Мындай жакта жигиттерди деген сөз. Ошон жигит болуш үчүн сүйлөгөнүң да таза болуш керек экен, кийген кийимиң да таза болуш керек экен. Ички сырткы таза болуш керек. Ошон үчүн айтат го, бизде жакшы сөз бар. Жигитчилик кылды. Айткан сөзүнө турду бул деп. Ошон жигитчилик. Бакыт мырза, кийинки суроо өткөнгө чейин бул тема боюнча WhatsApp'тан келген суроону окуп коелу. Саламатсыздарбы?
мен бешимдин daarатталган боюнча куфтанга чейин жүрөм, болобу? Жана сөгүнсөм daarатым сынабы? Жооп берип коюңуздар, рахмат дейт. Саламатчылык, Алла Тааланын тынчтыгы болсун сизге, жашооңузга. Ушул күнөө болуп калган жокпу, же туура элеби деп адам өзүнө өзү көзөмөл жүргүзүп коюп, бул дагы бир чоң жетишкендик. Жакшы нерсе. Туура басып атамбы, туура эмес басып атамбы деп. Таквалык деген ошондой экен да. Тикендүү жерге окшош дейт. Тикендүү эмес жерин этияттап басып өтсөңүз, демек сиз таквасыз деп. Бул бир. Экинчи, жанагы пешимдеги алган daarатыңыз, эгерде тамакты аз жеген болсоңуз, daarатты кыстабаса, жеңилим болсун, оорун болсун, кыстабаса, жөнөкөй кадыресе, кадимкидей эле жүргөн болсоңуз, багымдатта намазыңыз менен куфтанга чейин окусаңыз болот. Же имам Азам рахматуллахи алейхи куфтан намазын окуп, багымдатты да окуган ошо менен. Эч кандай daara сындырбай. Имам Азам рахматуллахи эмне үчүн? Тамакты аз жешкен булар ирети менен. Анан эми тамак заара кыстап турган болсо, же улуу daarат кыстап турган болсо, мындай сынып кетейин деп болбой эле турушуп барып турган намаз окуган бул макруh болот. Жарабайт, макруh болот. Бул негизи ошол бешим daarат менен куфтанга чейин эгер ден соолук ошого эме болсо, ылайыктуу болсо, эсиме келип кетти, биз жаш кезде ошо студент кезде жүргөн кезде мен эсимде багымдат намазы менен куфтангача жүргөн кездерибиз болгон да. Ал убакта эми ачарчылык заманында тамак аш деген жок дегендей. Же кээ бир баягы кыймыл көп болгондуктан балким тер менен да чыгып кетиши мүмкүн. Испарение деп коет го, буулануу. Анан экинчи жанагы суроо сөгүнсө daarатынан сынбайт деп атпайбы? Негизи сөгүнүү жакшы эмес. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам тыюу салган. Керек болсо бири-бириңе сөкпөгөлө, ушундай болот. Анан атаңды сөгөсүң, анан ал сен энеңди кошуп сөгөт. Анан ушинтип көбөйүп кете берет деп. Ошон үчүн сөгүнүү daarатты бузбайт. Бирок адеттен чыккан болобуз. Жамиул Фатава деген китепте келет. Аль-Фатхур Рахман Фатва китебинде да келет. Биз оюбуздан айтпайбыз да, баары фатва китептери менен айтылыш керек. Ушуга да чейинде бир нерсени айта кетели. Абсатар деген дамлабыз өткөн, мурдагы муфти дамлабыз. Ушу кишинин да бир окуясы бар. Шакирттери баары чогулат, Кыргызстанда, Өзбекстанда, Тажикстанда шакирттер өтө көп. Анан сөз кылып турат. Эмне үчүн бул илимдүүлөр арасында Абсатар дамла жөнүндө терс пикирлер, каршы пикирлер көп сөз болбойт. Сөз болсо эле жакшы жагынан сөз болот. Эмне сыр ушулда? Бирөөсү таква болгон дейт, бирөөсү жок момун болгон дейт, бирөөсү жөнөкөй болгон дейт, бирөөсү аз сүйлөгөн дейт. Анын акырында жанында көп жыл жүргөн шакирт айтат экен, жок андан деле эмес, андай устаздар толтура азыр көп. Ал устаздын айырмасы ушундай болгон, баланча дамыла мындай деп атат сиз жөнүндө. Ушуга эмне дейсиз десе, ал дамыланыкын билбейм, балким ал өзүнөн сурайсыздар. Ал деле асмандан айтпайт, окуган китебинен айтат да. Бирок мен окуган китеп боюнча момундай. Кааласаңыз кабыл алыңыз, каалабасаңыз дагы өзүңүз изденип көрсөңүз болот деп жооп берген экен. Ошо Жамил Фатавада келген. Суроо келип калды. Бизге дагы бир суроо келип калыптыр. Алло. Алыстап кетти окшойт, Ошо Жамил Фатавада автору Мухаммад ибн Юсуф ас-Самарканди, самаркандык алым. Андан кийин Аль-Фатхур Рахман фатва китеп. Мен шатама фамал муъмини юкфару инда жамил улама деген. Кимде-ким момундун оозуна сөксө, капырга чыгарылат бардык алымдардын пикиринде дейт. Эмне үчүн? Лианна фамал муъмини анткени момундун оозу маудиул имани вал Кур'ан. Вада деген сөздөн чыккан. Ыйманды, Куранды кое турган жер. Уяттуу сөздөрдү чаптай турган жер эмес. Бул эми таква деген таквалыкка дейм бул. Жооп берип коелу, Алло. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Өзүңүздү тааныштырып сурооңузду бере бериңиз. Менин атым Шайырбек. Мен азан боюнча бир суроо берейин дейм да. Мен мечиттен алысыраак турамын да. Азан боюнча дейсизби? Багымда намазымда мечитке бара албаймын да, алысыраак мечитчи. Ооба. Ошондо багымда үйдө жалгыз окуганда комат кээде убагынан өтүп кетет го намазда, күндү чыгарып окуу деген жери барбы? Күндү чыгарып окуу? Эгер убагында окуй албай калчу, уктап калган учурда. Уктап калган учурда. Ошондо комат айтылабы, айтылбайбы? Ошол боюнча билейин дедим эле. Бул каза болуп калган кезде, Ооба. Рахмат. Башка сурооңуз жокпу? Жок, башка суроом жок. Мейли, Алла ыраазы болсун, Аллах кабыл кылган болсун. Жана эреже ошондой экен. Ошондуктан адамдын дайыма өзү да айтат го, ар бир адамды олия деп билдеп. Дайыма ордун, сөзүн дайыма сыйлап келебиз. Анткени пайгамбар да бир хадис бар.
Чыныгы мусулман деген ким десе, мен салимал муслимуна мин лисани ва ядих. Мусулман деген ушундай болот. Сөзү менен жана колу менен башка бирөөгө зыян бербейт деп. Сөзү эмне үчүн биринчи айтса, ушул жерде отурган жеримде кыргыз элинин баарына зыяным тийип койсом болот экен да. Силер момдойсуңар. Шаардыктар мындайсыңар, же айылдагылар мындайсыңар, же баары элиңер момдойсуңар дей берсем эле, элдин баары бул акмак адам турбайбы деп бир паста жаман көрүп калат экен. Ал эми кол менен 2-3 адамга зыян бериши мүмкүн, 4-үчү адам келип кайра ал күчтөрөк кол менен сизге токтотуп койушу мүмкүн. Дагы радио угарман бар экен, кабыл алып коелу. Алло. Алло, assalamu alaikum. Ва алейкум ассалам, рахматуллахи ва баракатух. Өзүңүздү тааныштырып сурооңуз бериңиз. Максат Көкжар айылынан. Менде бизде бир суроо бар эле. Бериңизчи. Жума намазды жамаат менен окуп атмайсызбы? Жума намазычы. Анан биз башка жерде болуп калсак, талаада же бир алыс жерде болуп калсак, кандай болуп калат? Жума намазын окуй албай калсаңар, Ооба. Кандай кылып окулат, ошону бир айтып берип койсоңор, жалгыз болуп калсак да эч ким жок. Ооба. Дагы башка сурооңуз барбы? Жок, рахмат. Рахмат, Аллах кабыл кылсын. Биринчи суроого жооп берели. Биринчи суроо, эгерде намаз уктап калып каза кылган болсо, азан айтат, коомат айтып окуй берет. Бирок жалгыз болуп калса ыктыяр берилет. Анткени Хидая китебибизде чоң китептердин бири бизде көбүнчө амал кылат ошо. Азан айтуудан максат айланада адамдарды чакыруу, коомат айтуудан максат катарда отурган адамдарды тургузуу дейт. Тургузуу, ордун тургузуу. Өз аңсы деле туруп турат да. Бирок ошентсе деле сүннөттүн көрүнүшүн аткарып коеюн деп коомат айтып коюп окуй берсе да болот. Баамдат намазын сүннөтү, фарзы бирге окулат. Эгер пешимге чейин болсо сүннөттү окуйт, фарзды да кошо окуйт. Эгерде пешимден кийин баамдат казасын окуйм десе, анда фарзды гана окуйт. Эгер сүннөттү кошо окуйм десе, анда жаңылык киргизген болот экен. Анткени пайгамбар ушинтип гана окуган. Ошондой эле пешимдин сүннөтү да ушундай. Эгерде кирип келсе, коомат айтылып калса, пешимдин фарзын окуйт дагы, кирип кете берет. Сүннөт калып калды да 4 рекет. Ал 4 рекет сүннөттү пешимдин фарзын окуп бүткөндөн кийин да 2 рекет сүннөт бар да. 2 рекет сүннөткө чейин 4 рекет сүннөттү окуп, андан кийин 2 рекет сүннөттү окуп толуктап болот. Мына ушул сүннөттөр гана фарзды ушинтип аткарылат. Демек баамдат намазы каза болуп кетчү болсо, күн көтөрүлгөндөн кийин деле сүннөтүн кошо, кааласа азан айтып, кааласа кооматын айтып, фарзын биринчи сүннөт анан фарзын иреттештирип окуй берет экен. Дагы бир радио угарман бар окшойт, эске сактап туралы, азыркы эмени кабыл алалы. Алло. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Өзүңүз тааныштырып сурооңуз бериңиз. Шаардан Чыңгыз, мен балам 15 жашта да мектепте окуйт. 5 вакыт намаз окуйт, алхамдулилlah. Ошо жума намазды окуй албай калат. Ошол малда 7 сабак болуп, эчеке дагы жөнөтпөй атат да. Ошо кандай болот? Пешинде окуйбу же кандай? Ошону айтып койсо. Туура. Дагы бир радио угарман бар окшойт, Дагы радио угарман бар экен, кабыл алалы. Жума намазын боюнча сурады. Алло. Алло, саламатсыздар. Саламатчылык, өзүңүз тааныштырып сурооңуз бериңиз. Менин атым Венера, Бишкек шаарынан. Мен ушундай бир жүрөгүм ооруп жүргөн бир көйгөй бар эле да. Ушу мен мурда жинден алыс болуп, көп түшүнбөй, көңүл бурбай, анан жолдошум экөөбүз үйлөнгөндө мечитке барып молдо чакыралы десек, молдоке жок болуп калды. Анан ошол бойдон эле көңүл бурбай калып кеткен да, нике кыйдырбайчы. Нике кыйылбай калып калган. Жашап жүрөсүңөр азырга чейин, Жолдошум каза болуп калды да. Каза болуп калды? Ошондо кандай болот деп. Канча жыл жашадыңар? 6 жыл жашадык. Ортодо 2 бала бар. Зак салам экен. Зак салынды беле? Заксыз баары бар. Кудай алдында никеге туруш керек го. Нике кандай десем? Түшүндүк биз, түшүндүк. Венера эжеке түшүндүк. Кыргызча нике кыйдырбай калганбыз да. Жолдошуңуздун жаткан жери жайлуу болсун, ыйманы саламат болсун. Түшүндүк биз, азыр жооп берели. Рахмат. Башка сурооңуз жокпу? Жок, ушул эле. Мейли, жакшы туруңуз анда. Жума намаз боюнча эгерде кандайдыр бир себептер менен жетишпей калган болсо, кийин өз-өзүнчө окуп алат. Пешимде окуйт. Жума калып кетет ушу менен, болду. Бул жанагы биринчи Көкжар айылынан берген суроо дагы ушул болду. Кийинки угарманыбызда 15 жаштагы баласы 5 вакыт намаз окуп, бирок ошол сабак көбөйүп кетип туруп, жумага бара албай калат экен. Менин балам да ошентип атат. Жумага бара албай калат, сабагы көбөйүп кетипчи. Бул ошол эгер талаада болуп калса же башка бир жерде болуп калса, жума намазын үлгүрбөй калган болсо, кадимкидей эле пешим намазын окуй берет. Ал тиги Көкжардык бир тууганыбыз берген суроосу да ушул. Анан азыркы
кийинки угармандын берген эмес да, ушул экөөнүкү окшош болду. Дагы бир радио угарман бар экен, дагы кабыл алып коелу. Алло. Узап кетти. Үчүнчү суроо кандай эле? Кийин азыр эженин ошол нике эме боюнча нике кыйылбай калган, бирок государственный эмеден, мамлекеттик никеден өткөн, бирок жолдош каза болуп калды. 5-6 жыл жашаган экен, 2 баласы бар экен. Негизи Союз учурунда болгон окуялар болот, көп эле мындай. Андай көп. Союз учурунда болсо керек, бул жеке айтканына караганда. Анан эми ислам дининде ушунчалык айтат, динге чейин башка динде болсо, же болбосо дин жөнүндө кабары жок, өздөрүнүн салт санаасы менен никелери кыйылган болсо, анан ислам динине, мусулманчылыкка экөө тең өтө турган болсо, кайра башынан никелери жаңыртылбайт дейт. Кереги жок. Кыйылбайт. Ошол бойдон калат. Анан эми ЗАГСта деле сөзсүз түрдө жок эле дегенде 3-4 адам болот да. Баланын досу болот, наракта кыздын кыздаштары болот, той болот дегенде. Болгону өткөн чак менен эле кабыл алдыңбы, тапшырдыңбы өзүңү деп койсо эле бүттү. Нике менен байланып калат. Дагы бир радио угарман бар экен, кабыл алып коелу. Алло. Салам алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуh. Намылага да суроо берейин эле. Жерлери бар, сагындырып 3-тө окуйт дейт. Кандай дейсиз, угулбай калды? Бир саатын белгилеп айтпак, урматтуу дамыла. Сизден бир өтүнүч. Мен түшүнбөй атам. Үнүңүз жакшы угулбайт, урматтуу угарман. Эме сурады, убакыттарды сурады, мен түшүнбөй калдым. Кайрадан чалыңыз эгер мүмкүнчүлүгүңүз болсо. Бул жакта келген бир суроо эме кылып коелу. Ассаламу алейкум. Мен баамдат намазын окуп баштадым эми. Баамдат намазын окуп баштадым. Эми тахажжуд намазын окусам болобу? Тахажжуд намаздан ниетте канча рекет окурду да айтылабы дейт. Бу киши башка намаздарды эмес, баамдатты баштаган окшойт да. Анан эми тахажжудду кошом деп атат окшойт да. Мен түшүнүгүм боюнча. Бисмиллахиррахманиррахим. Ниса сүрөсүнүн 103-чү аятынан радио угарманды кабыл алып коелу, эстеп калалы. Алло. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуh. Өзүңүз тааныштырып сурооңузду бериңиз. Адилет Бишкектен чалып атабыз. Адилет мырза. Мен сурайын деп элек. Мисалы мен үйлөнө элекмин да. Анан үйлөнгөнгө чейин нике кылып жашаса болобу, анан үйдөгүлөр ошону ата-эне сөз жок билиш керекпи же экөө болсо болобу? Никени кыйып алып туруп той болгонго чейин, үйлөнгөнгө чейин нике кылып, чтоб күнөө кылбаш үчүнчү. Бирок кандай шарт менен? Чогуу жашоо шарты мененби же отдельно жашап элеби? Эми чогуу жашап, отдельно жашап ар кандай ситуация, түшүндүк, болду. Рахмат, Алла разы болсун. Өтө маанилүү суроо берди Адилет мырза. Мындайлар көп. Балким ошо туугандар билип алсын деп берип аткан болуш керек деп түшүнөм мен. Себеби дегенде мындай жеңил баалоо болот. Аялыңызды да жеңил баалаган болосуз, өзүңүздү да жеңил баалаган болосуз, өзүңүздү да сыйлабаган болосуз, сизге тийип аткан аялыңыз да өзүн-өзү сыйлабаган болот. Өтө бул караңгылык жана адашуунун башаты, бузулуунун башаты, бир адалдаштырып, эптеп бир ушинтип жашай берсем болот да, болсо керек деген өзүн өзү алдоо болот. Себеби дегенде сөзсүз түрдө ата-эненин алдынан өтүш керек. Ата-энеге кабардар болуш керек. Эки тараптын ата-энелери кабардар болуп, быйыл үйлөнүп жашооңорду уланта бергиле. Эмки жылы Кудай буйруса шартташтырып, анан тууган уруктарды чакырып той берип коебуз десе алда болот. Анан ата-энеге айтпай, акырын бер жактан жашыруу нике кылып алган болсо бул болбойт. Дагы бир радио угарман бар экен, кабыл алып коелу. Алло. Алло. Алло, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуh. Өзүңүз тааныштырып сурооңузду бериңиз. Сиздерден сурайын дегем, жанагы намаз алып атканда, дайрат алгандан кийин бетке жанагы кадимки эле аялдардын косметический кремдерин сыйпай берсе болобу? Мен сыйпай берчү элем, өткөндө бир кыз айтат, сыйпаганга болбойт депчи. Анан мисалы корейский кремдерди колдоном да, анан болобу, болбойбу? Ошону айтып берип коесуздарбы? Рахмат, десоңуздар. Мейли, рахмат, Алла разы болсун, Алла кабыл кылсын. Дарат алгандан кийин баягы ар кандай себептер бар да, бет кесилиши мүмкүн, беттерге дагы андай бир нерселер чыгышы мүмкүн, ошолорду кетирүү максатында күнгө күйгүзбөй турган кремдер бар. Бирок жууса кетип кала турган болсо, эч нерсе болбойт. Намаз алгач дарат алып алыңыз, андан кийин шифаны бересиз. Анан эгерде суу өтпөй тургандай абалда болсо, аны жууп коюп туруп, анан даратты ала бересиз кадимкидей.
Анан кайра кое ала беребиз, маселе жок. Даарат алып туруп анан кайра крем сүртүп алса боло берет. Бирок эгер дааратты сууну өткөрбөй турган кремдер болсо анда болбойт. Биз эми кремдин жанагы ичиндеги эмелерин билбейт экенбиз да, кошулмалары кандай экен. Урматтуу радио угармандар, бизде бир аз тыныгуу бар, рекламалык тыныгууга кезек берели, анан кийин кайрадан сөздү улайбыз. Рухун түшүрүйдүм го. Yo, бактаке, не бой негизи. Брат, сен колуң ооруйбу деги, уже мен бетим ооруп баштады. Бактаке, онун баары бүткөндөн кийин молдого көрүнүп коелучу. Рухун түшүрүйдүм го. Yo, бактаке, не бой негизи. Брат, сен колуң ооруйбу деги, уже мен бетим ооруп баштады. Бактаке, онун баары бүткөндөн кийин молдого көрүнүп коелучу. Assalamu alaikum, урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио угармандар. Жанагы суроого кайрадан токтололу. Бу тахажжуд намазын баштап атам. Багымдат намазын баштадым. Эми тахажжудду окусам болобу? Тахажжуд намазын ниетте канча рекет окурду да айтылабы деп суроо берип атат да. Ошо кыскараак себеп бияктı. Бул боюнча Ниса сүрөсүндө мындай келет: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Инна салата канат алал муъминина китабан мавкута. Албетте намаз өз убакыт мерчемделген, чектелген убакыттардын негизинде гана парз болгон деген аят бар. Демек багымдаттыкка өзүнчө, пешимдикке өзүнчө, асырдыкка өзүнчө, шамдыкка өзүнчө, куфтандыкка өзүнчө. Мисалы, Кудайдын бетин аргылсын, пешимге жетпей өтүп кете турган болсок, эмне үчүн пешимди окуп анан өтпөдүң дүйнөдөн деп сурак бербейбиз да. Пешимдин убактысы кирсе, ошол убакта жашасак, ошол намаз гана парз болот экен. Анысыгар бул 5 мал намазды дагы негизи мусулман адам 5 мал намаз окуш керек. Ооба. Кээ бирлери аша чап, окусаң 5 мал окубайсың, болбосо багымдатты окуп эмне кыласың? Окуй эле кой, болбосо жумага келбей эле кой. Сен окуган жумаң да кабыл эмес деп. Ошол эле убакта келе только тахажжуд окусаң жетишет дегендер да бар экен да. Жетет, андайлар да болот. Бирок кандай болгон күндө дагы кыямат күндө Кудай Таалам райым кылып, ар нерселерди ордуна райым кылып отуруп, акырында ушинтип суралат го. Чекесин бир жолу чекесин жерге койгон бар бекен деп. Балким ошо жуманын шарапаты менен дүйнөдөн ахиретте немесин кутулушу мүмкүн, баягындай тозок азабынан. Ошондуктан кандай болгон күндө да жакшы күмөн кылып, бара 5 мал өтүп кетиңиз. Бул бир, Кудайым кабыл этсин. Экинчи, түндөсү саны шарт эмес. 2 рекеттен окуп, 4 рекет окусаңыз болот, 8 рекет окусаңыз болот, 20 рекетке чейин окусаңыз болот. Демек радио угарман, биринчиден ошо 5 убак намаз тургузганга аракет кыласыз, анан кийин очередь менен нафил намаздар өтөбүз. Дагы бир ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Устаз, карыган энем кээде буту ысып, үйдөн массын чечип коёт. Анан даараталарда галошу менен ваннага кие кирип, галошко мас тартып коёт, байпактарын чечпейт, бут ооруйт деп. Ошол кандай болот? Даараты кабыл болуп, намаз жарайбы? Такай эмес бирок кээде. Болбойт го десем, мен байпактарымды чече албаймын, бутум ооруйт деп эле намаз окуй берет. Ушул жөнүндө айтып бериңиздерчи.
Карыган апа. Алейкум салам. Ар кандай карыган энелерибиз бар. Мен мисалы чоң энемди 98 жашында узаттык. Кээде чындап өзүн да билбей калышы мүмкүн. Намаз окуп атып 2 жагы митип карагалап да окуй бериши мүмкүн. Бирок өзүн билбейт. Контролдон чыгып кеткен. Эң кандай болгон күндө дагы колдон келсе сиз отуруп туруңуз, мен жылуусу менен бутуңузду дарат алдырайын деп. Дарат алдырып, кызмат кылып, үстүнгө даратын алсын, өзү эле алып алат. Бут дарат келген апабыз столго отуруңуз деп туруп отургузуп туруп, бутун жууп берип койсо кандай сон. Бирок кээ бир аша чап, жарандай маңгуртчулукка барып калып атышат. Маңгуртчулук деп де айтсак болот. Даандан башка да ачуу сөз болсо ошо менен айтмакпыз да. Жана чарага тозуп алып, идишке тозуп алып, кайраны ичип атат кээ бирчи. Апамды ушинтип сыйлайм деп. Анан бетин жууп атат. Мунун баардыгы адашкандык жана акмактык. Адененин немеси батасы биз чай ичкиси келсе чай берели, дарат алса да бутун жууп берели, жуугусу келсе жуунтуп коелу, кийим кечесин алмаштырабыз, чайын тамагын берип, ошентебиз. Анан жана дарат алынган сууга бетке жууса эле бетибиз нурланып кетпейт, кайра кир болуп калат. Анткени хадисте келет, ар бир алынган сууга бир тамчысы менен күнөөлөр төгүлөт деп. Кир сууну кайра биз бетибизге чаптап атабыз. Эгер ашказанга кире турганбыз 40 күнгө чейин дуаларыбыз кабыл болбой калат. Дагы бир суроо деме кала. Ассаламу алейкум. Бир тууганым 15 жылдан бери баспайт. 15 жылдан бери баспайт. Инвалид. Аялы чарчадыбы, айтор тез урушуп чыгып, күйөөсүн ажырашууга түртүп, аффект абалында талак айтууга мажбур болот дейт. Бирок аялы кайра келип алды. Суроо. Инвалидке кандай жол бар? Сурааны жооп берип коюңуздар. Өтө маанилүү суроо экен. Эми ал бөлүнөт. Бутуголу иштебегени менен турмуш жолун улаганга ден соолугу жарашы мүмкүн. Андай эки буту жок болуп деле 7-8 баланын атасы болгон кишилерди деле угуп жүрөбүз, көрүп жүрөбүз. Бирок Мажмаил Максуд деген китепте келет, 3 учурда аял өзүнө өзү талак берип кете алат деп. Биринчиси, бир жерин майып кылып, сындыра чапкан болсо. Экинчиси, кыз деле, бала деле төрөп бергенине карабастан, төрөбөй койсо башка маселе. Кызды деле, баланы деле төрөп бергенине карабастан, башка аял алып алган болсо, өзүнүн талагын өзү барып ЗАГСтан, жосо соттон барып, эмне кылып алат? ЗАГСтан да кырктырып кеткенге акысы бар. Мындай мусулманча казыга бар. Талагын чүрүп кеткен акысы бар. Анан аялдын, үчүнчүсү бакпай чыдап кетип калган болсо дептир. Анан жанагындай турмуш жолун улап кеткенге ден соолугу жарабаса, чындап эле анда турмуш жолун бөлүнүп кеткен болот. Анан эми ачык талак бердим деп айтпагандан кийин талагы түшпөгөн болот да, жашоосун уланта берсин. Дагы бир радио көрөрмөн бар экен, кабыл алып коелу. Алло. Узап кетти. Бул жакта суроо бар. Саламатсыңарбы? Менин суроом дейт. Эрди зайыптын канча убакта никеси бузулат? 6 айдабы же 3 айдабы? Кайра никени жаңыртып коюуга жол бар дейт го. Азыркы учурда мисалы эри Россияда же аялы 1 жылга бирге болушпай калып жатпай ошондо нике эмне болот? Негизи Азирет Умар радиаллаху анху падыша болуп турган кезинде булар элди аралап кыдырышкан да. Деги эле Осман халифаты, ага чейинки падышалар, Азирет Умар, Абу Бакыр, Усман, Али радиаллаху анхулар деле бүт баары жоопкерчиликтен ушунчалык кылдаттык менен караган жоопкерчиликти. Карашкан, кыдырган. Ошолордун бири мына Абу Бакырдан кийинки халиф болгон Азирет Умар радиаллаху анху элди аралап кыдырып жүргөндө бир аялдын ырдап мындай кайгырып, кейип, кыңылдап, ырсап кылып сүйлөп атканын көрүп калат, угуп калат. Эмне десе, ушу жолдошум ушу үйдө болгондо жашоо сонун болбойт беле деген мааниде ырдап отурганын көрүп, Умар укпайт да, Умар билбейт да дегендей сөздөр ыргый баштайт. Ал билгенде көрөт элем, тигинде мындай кыскасы нааразылык сыяктуу сөздөрүн айтып отурган болот. Анан ушунчалык туталанып чуркап келет дагы Хафса энебизге, кызы да. Кызына келип сурайт. Аял заты күйөөсү жок турмушту улай бергенге канча күнгө чейин мүмкүн болот десе, жооп ошондо менден сурайсызбы деп мындай жооп бергиси келбегенде, эгерде мусулмандардын падышасы болбосо мен сенден сурабайт элем дейт. Колу менен ишарат менен жооп берет. 4 ай деп. 4 ай деп ооз менен айтпайт, ишарат эле мындай 4 ай деп болот. Демек 4 айдан ашык алыс сапар алып жүргөн негизи жакшы эмес. Бирок туулуң калдың балеге турмушуң эшек араба дегендей
ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет болуп, жашоо деген аргандай. Мындай жылуу диванда күнүндү тамак аш, үй барлар, такыбалык менен ушунча асмандан алып сүйлөй беришибиз мүмкүн. Бирок ушунчалык эшикти кылдап, светтин акчасын, квартиранын акчасын, балдарыңар мектебине төлөгүлө дегенде эчтеке каралбай калат да, көз караңгылай жүрүшү мүмкүн. Ошондой себептүү балдарым жаркыраган жакшы жашоодо жашасын деп, Алла разы болсун, ага инилерибиз Россиялап, Америкалап, Европалап, Финляндияга чейин кетти. Азаматтар ошентип тиричилигин кылып атат. 1 жыл эмес 90 жыл жүрсө дагы эч качан талак түшпөйт. Никени жаңыртуу деген негизи бул жок. Тура берсин. Ошол эле нике тура берсин. Бул 6 ай, 4 ай деген бул башка бир себептерге айтылган нерсе болгондуктан, жаңыртып коебуз деген бул нике бул абойлонгон нерсе эмес да, улам 10 сайын, 10 жыл сайын абой жаңылап койгон деген. Жок, тура берсин. Дагы бир радио каарман бар экен, ошону кабыл алып туруп, эмени эфирди жабабыз эми. Алло. Салам алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Өзүңүздү тааныштырып сурооңузду берсеңиз. Менин атым Максат. Максат мырза. Силерге Кудай разы болсун. Силерден көп нерсени үйрөнүп атабыз буюрса. Алла разы болсун. Мен суроом мындай да. Мо биз кээде бир машина айдап сапарга чыгып калып атпайбызбы? Ооба. Ошондо 5 асыр шамга чейин болуп калып атабыз. Ошол учурларда эми кээде ыңгайсыздык болуп калат да, кишилер менен кетип баратканда намаз окуйм деп түшүп калсаңчы. Мындай жеңил жолдору барбы? Например, 5-имде биз көп убакыт бир 10-15 мүнөт алып калат да. Ошондо за рулем болсоңузбу? За рулем болсокчу. Анан токтоп, анан кайра токтоп эле намаз окуй бергенде кээ бири түшүнгөнү бар, түшүнбөгөнү бар деген. Сабат эткен учурда. Түшүнүктүү. Дагы башка суроо жокпу? Ошол эле, рахмат. Мейли, Аллах кабыл кылсын. Ушу суроого кыскача жооп берүүбүз кетип атат. Максат аба, мындай кыласыз. Аль-Фатху Рахмани деген фатва китеп бар, Ханафи фатва китептеринин белгилүү китептеринин бири. Сапарга чыкканда намаздарды бириктирсе болбойбу деген суроого ушундай сонун жооп берген. Пайгамбарыбыздын Сунан Аби Давудтан риваят кылган сахих хадис бар, бекемделген нукура, бекем сахих хадис, таза хадис. Ошол хадисте келет, пешимдин убактысы түштөгү көлөкөдөн сырткары 2 эсе өтсө, мисалы ручка менен, калем менен ченейсизби, же болбосо 1 литрлик бир идиш менен ченейсизби, ошол түштөгү көлөкөнү эске аласыз, сыртка чыгарасыз да, андан сырткары 2 эсе өткөндө пешимдин убактысы чыгат. Жабирайыл алейхиссалам 2 күн катар менин үйүмдө туруп имамдык кылып берди, намазды кантип окуш керек тартибин үйрөттү дейт. Ошол хадисте. Экинчи күнү, биринчи күнү кадимкидей бүт бар 5 маалды үйрөттү дагы, асырды башкача үйрөтүп койду дейт. Кандай десе, 2 эсе өткөндөн кийин анан кийин асырды окуш керек эле да. Түштө пешимди окутуп, түш кыңкаяр менен. Анан 1 эсе өткөндөн кийин келип дагы асырга имам болуп берди. Мына ушул сен үчүн жана сенин үммөтүң үчүн тартип. Ушундай кылып намаз окуй берсеңер боло берет дейт. Аль-Фатху Рахмани фатва китебине ушинтип келет. Демек, түштөгү көлөкөдөн сырткары ар бир нерсени, кандай нерсе болбосун, ушуну түшүнбөй калбайлы. Өзүңүздү деле ченесеңиз болот, өзүңүздөн башка бир ручканы деле ченесеңиз болот. 1 эсе өткөндөн кийин түштөгү көлөкөдөн сырткары жайында кыска болот, кышында узунураак болот. Ошол көлөкө кайга жеткен болсо түштө. Ошол жерден нары ченейсиз 1 эсе өткөн болсо, пешимди окуп, артынан бир теспе зикир чалып туруп, артынан асырды окуп алсаңыз болот. Кичине бир бейшеп кылып алыңыздар, жеңилденип алыңыздар дегенче, шарт сиз ошол убакта фарздарды гана окуп алып туруп, теспеңизди колуңузга жанагындай сонун теспелер чыккан азы. Ни'мал мисбахату, ни'мал зикру бил мисбахати деген заиф хадис бар. Али ранаху Мирқатул Масабих китебинде келет. Теспе менен зикир чалган кандай жакшы деп. Ошондой эле Абу Хурайра радыйаллаху анху деле 1000 түйүндүү теспеси болгон. 1000 түйүндүү. 1000 деген зикирлер чалганда ошону чалып отурчу дейт, жеңин ичине киргизип алып көргөзбөй. Кээде колунан түшүп кетет эле дейт, үлгүрөп кеткенде. Мына ошондуктан ошондой теспеңизди алып, машинаңызды айдап кете бересиз, зикириңизди жолдон улай чалып кете бергенде. Демек ушул пешин намазынын бүтөр убагы менен асырдын башталышында ошого тууралашты, мындай эме кылсаңыз, жакшыраак билип алсаңыз сонун болот. Ооба. Биздин шам намазыбыздын убагы өтүп кетип атат. Урматтуу Бакыт устаз, сизден да Алла разы болсун, келип убактылуу ушул алтындай убактыңызды бөлүп келип берип отурасыз. Урматтуу радио каармандар жана телекөрүүчүлөр, биз
кийинки эмеде Кудай буйрса аврат маселеси боюнча сүйлөшөлү, аврат анан кыблага беттенүү, анан азыркы эле убакыт маселеси боюнча, убакыттын кандай намаздагы фарз экени боюнча кийинки берүүбүздө Кудай буйрса сүйлөшөбүз. Алла Таала насип кылган болсо, ошого чейин баарыңыздар сак саламатта, аманчылыкта болуңуздар. Кудай Таалам ушул кичинекей Кыргызстан мамлекетибизди жаман көз, жаман сөздөн, душмандардан, апат кырсыктардан сактаган болсун. Баарыңыздар менен көрүшкөнчө, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.